Рахмат, урматтуу төрага. Нурлан Касымбекович, азыр ушул докладдагы маалыматка таянсак, 131 факт кыйноо боюнча регистрация болгон экен. 5 кылмыш иши козголуптур. Бир дело сотко кетиптир, бирөө токтотулуптур, бирөө кыскартылыптыр, экөө тергөөлүүдө экен. Ошол сотко жиберилген кылмыш иши боюнча күнөөлүү адамдар акталыптыр. Мындай логикага таянсак, анда 2018 жылы пытка такыр Кыргызстанда болбоптур деген бир ойго. Сиздин оюңуз кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Тынчтык Урайымович. 2018 жылы прокуратура органдары тарабынан кыйноо фактылар боюнча жалпы 377 кайрылуулар катталган. Аскер прокуратура, мен эметпей эле койгон, бөлбөй эле койгон региондор. Анын ичинен 27 жазык иштери козголгон, 27. Тергөө жыйынтыгы менен 9 адамга, 9 кылмыш иши 15 адамга карата жазык иши соттук кароого жиберилген. Бир жазык иши өндүрүштөн кыскартылган. 9 жазык иши өндүрүштөн убактылуу токтотулган. Жана 8 жазык иши боюнча бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ал эми калган 351 кайрылуулар боюнча жазык иш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечимдер кабыл алынган. Сотко канча кылмыш иши кеткен? Сотко тергөө жыйынтыгы менен 9 кылмыш иши 15 адамга карата жиберилген. Анын жыйынтыгы кандай болду? Анын жыйынтыгы мен азыр точно айта албайм, жарымы соттолду, жарымы азыр каралып атат. Соттук стадия, кароо стадиясында. А бул 131, значит, сиздерге омбудсменден жиберилген материалдар боюнча экен да? 131. Бул 131 эме, бул омбудсмен өзүнүн баяндамасында жалпы айтып кетпедиби? А биз жана кыйноо фактылары боюнча айтып атабыз да азыр. Кыйноо фактылары боюнча. Ошо маалыматка таянсак, 96% отказ болот экен да? Хорошо, Токон Болотбекович, из вашего доклада следует, что основная проблема – это нехватка финансовых средств. Я правильно понял? Ну, ремонт зданий ИВС, там, в целом обеспечение. Ну, что касается прав осужденных, вы это имеете в виду, да? Вот всего, я просто времени мало, не хочу повторяться. Ну, конечно, нужно все-таки сотрудники ГСИН и сама служба делают все, что необходимо, но вы сами прекрасно знаете, что из тех финансовых потребностей в бюджете, предусмотренных для финансирования ГСИН, они получают где-то порядка 32-34%. Это, безусловно, конечно, на них отражается. Когда говорят о медицинских правах осужденных, то здесь тоже есть, они приобретают оборудование, международные организации им помогают. Но вы представляете, что медицинские работники даже при наличии вакантных должностей к ним не идут работать медицинские работники. Это малая зарплата, это вопросы безопасности и другие вопросы. Все понятно, я сейчас вернусь. Нурлан Касымбекович, в 2018 году сколько зарегистрировано фактов незаконного задержания, незаконного ареста, незаконного привлечения? Уважаемый Тынчтык Урайымович, несколько фактов было зарегистрировано, по ним, по всем фактам проведено служебное расследование и принято решение. То есть количество вы не знаете? Количество я сейчас точно не... Ну, я могу вам справкой предоставить. А из статистов никого нет с вами? Жалғыз эле келдиңиз өзүңүз? А хотя бы сколько человек оправдано, есть сведения? У омбудсмена, может, сведения есть? Или вот национальный центр? Тынчтык Урайымович, мен жооп берип коеюн. Кыскача эле. 2018 жылы 12 айына карата биринчи инстанцияда соттор тарабынан 11481 жазык иши 13872 адамга карата каралып, анын ичинен 162 жазык иши боюнча 218 адамга карата актоо өкүмдөр кабыл алынган. Ал эми экинчи инстанцияда соттор тарабынан 24 жазык иши боюнча 31 адам акталган. Жалпы биринчи жана экинчи инстанцияда соттор тарабынан 186 жазык иши боюнча 249 адамга карата актоо өкүмдөр кабыл алынган. Анан кыскача токтолуп кетсем, кандай жыйынтык чыгарылды бул актоо өкүмдөр боюнча? 2018 жылда өздөрүнүн кызматтык милдеттерин так аткарбагандыктары үчүн актоо өкүмдөр кабыл алууга жол берген 11 кызматкер ар түрдүү тартиптик чарага тартылышкан.
Анын ичинен 6 кызматкер мурда жетекчилик кызматтарда элешкен. 2 райондун прокурору, 2 райондордун прокурорлорунун орун басарлары, 2 бөлүмдөрдүн прокурорлору, 2 прокуратуранын тергөөчүлөрү, 2 прокурордун жардамчылары. Себептерине токтолуп кетсе, если сиз Жок, ал түшүнүктүү. 259 жалпысынан, акталган адамдардын саны. 249 адам. Мындай да, урматтуу Токон Болотбекович, урматтуу Нурлан Касымбекович, урматтуу жетекчилер, баягы Конституцияда так жазылганда, права свободы граждан являются высшей ценностью, и они определяют смысл деятельности государственных органов, в том числе правоохранительных органов. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаш керексиздер да, себеби ар бир кылмыштын ишинин артында ал адам турат, жаран турат, анын үй бүлөсү турат, анын туугандары турат, анын аброю турат. Урматтуу төрага, талкууда сүйлөбөйм, 1 мүнөт сүйлөп коюнчу. Анан Токон Болотбекович, мен 10 секунд. сунуштайт элем да, акча жок деп атпайсыңарбы? Мына СИЗО 1 города Бишкек, СИЗО 5 города Ош, Жалал Абад шаарындагы түрмөнү сатпайсыңарбы бизнеске? Алар жаңы түрмөлөрдү Кыргызстандагы бүт